Өлкө боюнча бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу жараяны 1-январдан башталган. Андан бери Ош шаардык салык кызматы жарандардын атайын кагазды толтуруу түйшүгүн жеңилдетип, мындагы кызматкерлер түнкү 12ге чейин иштеп жатышат. Бирок түн ортосунда чейин созулган жараяндын жүрүшү солгун экендигине күбө болдук. Бүгүн 29 март декларация тапшырууну аяктаганына болгон 3 күн гана калды. Бирок ага карабай учурда мына залда бир дагы жаран көрүнбөйт. Жылда бул мезгилде элдер көп болуп, бул жерде декларация толтурган элдердин саны көп болчу. Азыркы мезгилде бул жерде кызматкерлер түнкү саат 12ге чейин иштеп жатышат, бирок азыр саат 9га чамалап калды, эч бир жаран көрүнбөйт. Бүгүн күндүн экинчи жарымында болсо минтип элдер бирин серин байкалды. Адистер билдиришкендей, бул убакка чейин жарандардын 90% тийиштүү декларацияны тапшыруусу керек болчу. Бирок күтүлгөн натыйжа болгон жок. Жеке ишкерлер көбүнчө кичи дүкөнчөлөрдө иштеген, патент негизинде ишмердүүлүк жүргүзгөн салык төлөөчүлөр келип ошолордун планы толо элек. Юридикалык жактарга биз административдик кодекстин тиешелүү статьясында белгиленгендей 5000 сом штраф салынат, жеке жактарга 2000 сом айып пул салынат. Бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу өнөктүгү 2013-жылда кабыл алынган. Ага ылайык жеке ишкерлер, юридикалык тараптар же өзүнүн менчигинде жер үлүшү, кыймылсыз мүлкү, транспорт каражаттары болгон ар бир жаран салык декларациясын тапшырууга милдеттүү. Декларация толтурганы келдим. Бул 1-апрелге чейин экен. Ошолорду каттатып, жылда ошентип өткөзүп неме кылам. Анан 1-апрелде неме кылып калса штраф төлөгүм келбейт, себеби дегенде өз убагында төлөп эметип койсоң жакшы. Бул жылы жылдагыдан айырмаланып, декларация жарыяны аяктаган соң кошумча убакыт берилбейт. Ошондуктан Ош шаардык салык кызматында 10го жакын кошумча терезелер иштеп жатат. Мындан сырткары Ош мамлекеттик филармониясынын жанында Базарная көчөсүндө жайгашкан Аманбанк турган экен. Имараттын ичинде биз дагы сервистик борбор ачтык. Ал сервистик борбордо ошол шаар ичиндеги салык төлөөчүлөр, ишмерлер келип өздөрүнүн патентин төлөп же узартса болот. Эске салсак, бирдиктүү салык декларациясы ишкердиктин жалпы түрүнө былтыр киргизилген. Анда көмүскө экономиканы аныктоо жана алуучу мамлекетке салык төлөө негизги максат болгон. Анткени азыр экономиканын 60% көмүскөдө. Бегима Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.